Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар, биздин подкасттын катталуучулары, көрөрмандары, сак саламаттуу турасыздарбы? Көптөн бери биз чыга элек, улам мүмкүнчүлүгүбүз болгондо биз Ерарслан экөөбүз өзүбүздүн подкастты улантып турмакчыбыз. Акыркы учурлары эң кызыгы мага дагы өтө кызык болду. Бизде негизи Кыргызстанда эң популярдуу суроо болгон бул саясаттын тегерегиндеги багыт. Ошол аябай көп талкууланат, анан ошондон мага көп суроо беришет. Жана өзүңүздөр билгендей, баягы үй бүлөлүк маселелер, орчундуу маселелерибиз бар. Бизде жана зордук зомбулуктар боюнча маселелер бар. Анан өтө таң калыштуу болгону акыркы учурларда миң деген суроо келди го, жүздөгөн эмес, миң деген суроо ким жөнүндө келди дебейсиздерби? Мен да аябай таң калдым. Шон Компс жөнүндө келди да. Мындайча айтканда, жана Пидиди же болбосо Павдеди деп айтат го. Ошол жөнүндө миң деген суроо менин катталуучуларымдан келди. Мен аябай таң калдым. Эми ошол Павдеди деген каякта, Пидиди деген каякта, биз каякта да, бирок эң мындай кызыктуусу биздин ушу кыргызстандыктар, кыргыздар абдан кызыгышат экен. Мен ойлойм өзгөчө жанагы сексуалдык кызычуулардын баары сыртка чыкканда ошол эки жылдыздардын көбү катышып, ошол жерде сексуалдык оргияларга катышып, ал жерде эмне болгондордун баарын бир айрым жерлер чыга баштаганда ошол эки бизге аябай кызыктуу болду болуш керек. Бизде негизи ошол эки саясат маселеси, көчүк маселеси, үй бүлө маселеси бул дайыма мындай ызычуу болуп, элдин назарында болуп, аябай чоң талкууга алынып келген маселелердин бири да. Анан эми сурагандары конкреттүү ошол жерде окуялар боюнча эмес, ошол Илимбайке Пидиди боюнча эмне деп ойлойсуз, оюңуз кандай, жаза кетпейсизби, бирөөз айта кетпейсизби деп эле суроолор келип атышат. Эми анда демек оюмду айтып кетейин. Эми бул белгилүү ырчы миллиардер азыр түрмөдө отурат, жанагы кылыктардын баары сыртка чыкты, бирок мен ал жөнүндө эмес, башка нерсе жөнүндө талкуулайын дедим. Негизи ушул эки темадан чыгып келген нерсегечи. Туугандар, Пидиди бул миллиардер да, анан негизи адам баласы мындай экен да, мен көрөрмандарымдын көпчүлүгү деле ошол экен сезсе керек. Сөзсүз түрдө миллионер же бир акчасы аябай көп бай адам эмес. Сиздердин деле айрымдарыңыздардын баягы акчаңар көбөйүп, капчыктарыңар толуп, дайыма бир чөнтөккө чүшчү акчаңар болуп, антип мынтип калганда, бир эсиңиздердеби, адам баласы баягы мындай кичине эметип калат да, ордунда тура албай, дагы эмне кылып ийсем, эмне алып ийсем, баягы себеп дегенде акчанын энергиясы ушундай, акчанын энергиясы аябай күчтүү да, адамды моментип түртүп, булкуп, дагы кандай кылып ийсем деп турат да. Эгерде мисалы сенин эң негизги базалык мындай талаптарыңыз, базалык керектөөлөрүңүз бүт баары жабылса, бул базалык керектөөлөр деген эмне деген сөз? Бул болсо мисалы үй бүлөңдү камсыз кылганга, жакындарыңды камсыз кылганга, өзүңдү камсыз кылганга, жакшы кийингенге акчаң жетип, жакшы машинең бар болсо, бир эмес экөө болсо, каалаган мисалы анын арасында мисалы спорт машинең болсо, джип машинең болсо, мотоциклиң болсо, анан мисалы саякатка деле барып келип атасың, бул жерде акчаң түшүп атат, бир эмес 3-4 квартираң бар. Адам баласы мындай кутуруп калат да, буулугуп калат. Ошол эки букту кайсыл жерден чыгарыш керек депчи. Бул баштан өткөндөн кийин мен айтып жатам да. Себеп дегенде көрүп атпайсыздарбы? Бизнесмен болуп келип туруп эле байып келип эле жакшы жашап атат, аялы деле татынакай, өзү деле зыңкыйган, тамы деле бар, акчасы деле түшүп атат. Анан кыргыз эмне кылам деп баштайт. Мына экинчи аялы деле бар, үчүнчү аялы деле бар, ойноштору деле бар, эми баардыгы бар. Анан туруп эле баягы бийликке барам деп эле оолак болуп эле, баягы саясий партияга кире калып эле, шайлоого бара калып эле, депутат боло калам деп эле, андан кийин же болбосо баягы бир чоң кызмат ээлейм, эл башкарам деп калып атпайбы? Баягы ошондойду көрүп атпайсызбы? Көп учурдачы. Бул мындай
табигый эле, кадимкидей эле табигый көрүнүш экен. Ар бир адам бул сыноодон өтөт экен. Бул дагы сыноо экен. Сиздер баягы минтип бизде Кыргызстан мындай сөз бар. Ысык суукка чыдап депчи, ысыгына жашоонун минтип коебуз го биз. Мен жашоонун ысыгына да чыдадым, суугуна да чыдадым деп. Орустарда мындай бар. Он прошел или она прошла огонь, воду и медные трубы деп ошентип айтып коет да. Кыргызда болсо дагы бир сөз бар, аябай жакшы сөз бар. Баягы ысык менен суук деген бул түшүнүктүү да. Ысык менен суук деген баягы жашоонун өйдөсүн дагы, ылдыйын да көргөм. Мен баягы кыйынчылыктын баарын да көргөм. Ошол эле учурда башка бир оорчулуктарды да көргөм. Мен ооруп да көргөм. Мен чоң окуяларда дагы башым катылып көргөн. Мен ошол экинден баарын чыгып көргөм деп. Жанагы огонь и вода деген ошол сөз да. А орустарда медные трубы деп айтат экен. Медные трубы деп коет го. Огонь, воду, медные трубы деп. Медные трубы деген бул сөз жанагы эмеден келет экен да, жанагы фанфары баягы элге эл баягы барктуу болуп, атактуу болуп, баягы элдин оозуна илинип деп коет го. Элдин оозуна илинип, эл ошол жөнүндө сүйлөп калганда, ошондо баягы бул мындай көөдөнү көтөрүлүп, мен барктуумун, мен өзгөчөмүн деп калат экен да адам. Анан ошол сынакты да, ошол сыноону дагы өтүш керек экен бул жашоодо. Анан Кыргызда аябай жакшы сөз бар. Ашыкча дөөлөт баш жарат депчи. Ошо дөөлөт деген баягы барктарың толуп, бул байлыгың дагы бар, баркың дагы бар. Анан элдин баарын башкарып дагы атасың. Анан ошондо көп адам ошону көтөрө албай кутурулуп кетет экен да. Кутуруп кеткени баягы дагы бир нерсе кылсам, эмне кылсам деп ичине толгон бугун, ичине толгон энергиясын бир жерден чыгарам деп келет экен да. Жанагы кошумча аял алып ийген, жанагы бир ошол эле PDD'нин жанагы ызычуу сексуалдык оргияларды кылгандардын баардыгы бул адамдын ичиндеги энергияны ошол эки чыгара албай бир жерден чыгарган дагысы. Ошон үчүн мен минтип келем да, кээ бир көп адам мага мындай суроо берет. Илимбай сиз депрессияга түшкөндө эмне кыласыз деп. Мен ошондо айтып келем. Мен депрессияга түшүп баратканда чындап эле көп жолу түшүп келгөм да. Депрессия деген мындай да, адамдын ошо маселелерин көп болуп келип, анан бир кандайдыр бир туңгуюкка такалып, эртеңки күндө бул маселени кантип чечериңди жакшы билбей калганда, аяк түбү эмне кыласың? Адам баласында жаман ойлор да келип кетет да. Эмне кылсам, мен өлтүрүп ийсемби, асынып өлүйсүмбү, тиги этаждан секирип кетсемби, атынып өлсөмбү дегендер да чыгып келет да. Бул туңуюкка учурап калганда да. Анан мен минтип келем. Адам баласы ошол депрессиядан чыгууда бир өзүнө бир эшиктерди даярдап коюш керек деп. Анан менин эшиктерим бар. Мен же велосипед тээп калам, мен спортзалга барам, мен тоолорго чыгам, жанагы альпинизмге барам, тигинтен. Бул депрессиядан чыгуу. Бирок дагы бир нерсе бар да. Биз колдо бар алтындын баркы жок дегендей эле, могу күнүмдүк жашоолорубузду, күнүмдүк баягы жакшынакай эрте турабыз, эч нерсебиз оорубайт. Ошол экени биз барктабай калабыз да көп учурда. Мисалы, адам баласы көпкө чейин оорубаса, бул өзүнүн ден соолугун барктабай калат. Ооруганда анан сезип, эстеп, оорубай турганда кандай сонун эле деп, ошондо биз ден соолукту баалап барктап калабыз да, туугандар. Ошондо баалап барктап калабыз да. Ошол сыяктуу эле, ошол сымал эле башка нерселер дагы бар. Аябай кереметтүү нерселерчи. Эгерде сен күнүгө эртең менен баягы көзүңдү ачып туруп, суу ичкен кандай керемет, таза суу ичкен кандай керемет, тамагың болгон кандай керемет, колу бутуң иштеп баскан кандай керемет. Анан мунун баарын биз эстебей эле унутуп кете беребиз да. Мен деле катардагы адамдардай болуп, көп учурларда ошол экенин баарын унутуп кетем да. Баягы мен өзүмдү өзүм минтип коем. Мен кутуруп, ошол эки жашоонун жөнөкөй жыргалчылыктарын баалабай кеткен учурларым абдан көп да. Анан мен өзүмө мындай нерсени кылдым. Бир жылда бир баягы кыйналып, 30-40 күн тоого чыгып, азап менен тозокту көрүп түшүп келгенден кийин, анан мен ошо жердеги аябай жөнөкөй баалуулуктарды аябай баалап, Кудай деп жашап калам да. Бир жылдай
ошентип аябай сүйүнүп жүрөм. Ошо мен өзүмө өзүм сезип койдум, 1 жылдан кийин мен унутуп баштайт экенмин. Баягы системага кирип, баягы күнүмдүк иш аракеттерге кирип, ошол эки менен аралашып атып эле, анан ошол эки жакшынакай могу жакындарым менен болгонду, жакшынакай жылуу үйүм болгонду, жакшынакай тамагым болуп өзүм тоюп турганды мен ошол экини сезбей, ошону баалабай, кайра мындай кичине кутуруп баратканымды сезип калам да. Ошондой эле баягы бул байлардагы, байлар болсо байлардын кутургандагы могу эмеси, ичиндеги деми, ичиндеги энергиясы ашып ташып андан да көбүрөөк болот. Себеп дегенде акчасы бар, эмне кыларын билбей калышат да, эмне кыларын билбей калышат. Жанагы альпинизмде Кадыр Сайдылкан деген жанагы тоого чыгып жүргөн агабыз көп айтып коет да, тоого чыкканда ошол жерде ал жерде миллиардерлер болот депчи. Чынында эле альпинизмде абдан көп миллионерлер менен миллиардерлер жүрөт да. Эмне себептен? Баягы башында мен деле ойлочумун, булар баягы бул кымбат, баягы анын жабдыктарынын баары кымбат эмеспи, кийими кымбат эмеспи, анын баягы аркандары, могул эле өтүктөрү, колгаптары баардыгы эле бул толгон токой акча да, анан ошон үчүн бул миллиардерлер барат го деп ойлочу элем да. Кийин мен түшүндүм, кеп андай эмес экен. Себеп дегенде колунда өтө аз болгон күнүмдүк айлыкка жашаган деле альпинисттер толтура. Мисалы, жанагы Асель Байбагышева деген биздин айым, жанагы кыйын альпинист айымыбыз бар да, азыр Эверестке даярданат. Ал болсо жалгыз бой эне 3 баланы багат, анан жөн эле бухгалтер болуп иштейт. Жөн эле бухгалтер болуп иштейт. Бирок кичинеден алып атып, жабдыктарын баарын чогултуп алган да. А миллиардерлер эмне үчүн 95% альпинисттердин миллиардерлер? Себеп дегенде тоо ошол эки желди чыгарып салат да, баягы мындай кутуруп аткан, чыкпай жаткан, эмне кылар болуп, эмне кылып ийсем деп алдастап турган жерди чыгарып салат. А бирок эгерде миллиардердин андай эшиктери жок болсо, андай момундай жолдору жок болсо, анда туугандар жанагындай ар кандай жолдорго барышат экен. Мисалы, могул Илон Маск эмнеге Илон Маскты эгерде Илон Маск космоско, ал гений да, гениалдуу адам. Космоско жана ракеталарды учуруп баштабаса, космоско өзүнүн жана Тесла машинесин Марска учуруп ийбесе, башка бир ушуга окшогон бир чоң долбоорлорду кылбаса, Илон Маск деле башка бир таш балекет иштердин баарын кылмак да. Себеп дегенде бул гениалдуулугунан ички энергиясы бир жерден чыгыш керек эле да. Мунун ички энергиясы андан да көп, бизден да жөнөкөй катардагы адамдан көп. Жөнөкөй карапайым адам күнүмдүк акча табам деп, күнүмдүк тамагымды табам, менин комфортумду кылам, негизги базалык керектөөлөрдү мен камсыз кылам деп атып, ага ошол экини кылганга убактысы да жок, ой да жок дагы, ошол эки баягы нерсе менен аралашып жүрө берет да. А эгер ошол эки базалык керектөөлөрүнүн баары камсыз болгондон кийин байлыгың, акчаң ашып ташып, дөөлөтүң ашып ташып атканда, анда ошол эки буңду чыгарыш керек деп калат экен да. Жана биз кинолордон эле көрүп атпайсызбы? Байлар илгери тарыхта деле байлар эки адамды уруштуруп коюп, эки адамды кырылыштырып коюп, же бирдеке кылып анан ошондон рахат алат го. Так кана ошондой бир жолдору, так кана ошондой бир баягы буктары толуп калат экен да, туугандар. Так кана ошонусу толуп калганда, ошону издеп баштайт экен. PDD деле так эле ошондой болду. Бул башка жанагы Эверестке чыкпаса, тоого чыкпаса, башка бир нерсе кылбаса, мына так кана ушул жактан ошол эки энергиясын чыгарып жатты да. Бул PDDге эле тиешелүү эмес, бул баардыгыбызга тиешелүү болуп турган нерсе. Ар бир адамдын мындайга кабыл алат да, ар бир адам кабыл алат. Эми Павдиди болсо ошондой болду, мейли анысы менен кетти. Бирок мен айтайын дегеним, силерде деле ар бириңиздер акчаңар кичине көбөйүп калганда ошентип баштайсыздар. Жана звездная болезнь деп, бул жылдыз оорусу менен ооруп калыптыр деп коюп атпайсызбы? Биз звездная болезнь дегенди биз кыргызчага которуп жылдыз оорусу менен ооруп калыптыр депчи. Бирок эгерде нукура тил менен айтканда, бул жана ашыкча дөөлөт баш жарат болуп атат да.
баягы дөөлөтү көбөйүп, баркы, акчасы, мүлкү көбөйгөндө эле булар кутуруп калып атпайбы мисалы көп учурда. Биз андайды көрбөдүк беле. Көп адамдар, белгилүү адамдар деле баягы акчасы толтура болгон, эмне кыларын билбей анан вертолетко отуруп алып, бир кайберенди атып, кайберенин ошереки аз келгенсип баягы толтура даңкылдатып атып нарында ат башыда вертолету менен кошо өлбөдү беле, билесиңерби? Бул эмнеден чыккан ошереки? Эми эмне кылсам, кана эмне кылсам, жүрү бас, вертолетко барып кайберени атып келеличи дегенден да мисалы ошеретин чыгаргандан. Бул ар бир адамга таандык да. Илон Маск да ошентип атат. Эгерде андай мүмкүнчүлүгү жок болсо башка жерден чыкмак. Мынакей мен мындай карап ойлоп койчумун да, биз Цукербергти жакшы билебиз да, Facebook'ту. Анан Цукербергти болсо ошерекини биз дайыма айтабыз го, футболка менен жүрөт, жөнөкөй жүрөт деп койчу эмес белек, билесиздерби? Анан бул таптакыр жөнөкөй жүрөт деп. Анан бир учурда көрдүңөрбү Цукерберг кандай эле? Ал толук адам болчу, анан өзүнүн энергиясын эмнеден чыгара баштады? Цукерберг жанагы эмеге барбады, джиу-джитсуга барып, тренировка кылып, кадимкидей өзүн келтирип, укмуштуудай тренировка кылып атып, чемпиондорго, чемпионатка, сынактарга, конкурстарга катышып, ал жерде мелдештерден утуп, ошол жерден чыгарып атпады. Мисалы, спортзалга баргандын ошондой жакшы жери бар да. Ошон үчүн мен баягы үндөп келгеним ошондой да. Ар бир адам ошорекинде эшиктерди кылып алса, ошол депрессия болуп атканда, же ашыкча дөөлөтү бир батпай баратканда, ичкинде бир бугу батпай баратканда сөзсүз түрдө ошондой нерселерди кылганы бул чынында эле аябай керек нерсе да. Эгерде аны сен кылбасаң, башка бирдеке кыласың. Көп адам мисалы чыга калып эле, кутура калып эле биздин балдар машинени даңгылдатып эле айдап эле монтип атпайбы? Ал жанагы энергия толуп аткан. Ал сөзсүз түрдө жаштардыкы дагы көп андай энергия. Эгерде аны жакшы багытка буруй билсе, ал сөзсүз түрдө башка жаман багытты таап чыгат. Деги эле ал энергия тигил же бул багытты таап чыгат. Же жакшы багыт болот, же жаман багыт болот. Мен айылда чоңоюп өскөм, туугандар. Могу Цукербергти бүтүрүп коеюн. Цукербергти акыркысын көрдүм. Караңыздар, акыркысы интернетте бар. Цукербергти көрсөңүздөр, өзү Porsche машина алыптыр, кичирээк машина алыптыр. Анан аялына атайын Porsche Cayenne жазаптыр. Мындай узун Porsche Cayenne жазаптыр да. Атайын ошереки аялына эксклюзив кылып жазаптыр. Мисалы, андан да чыгат да. Мен айтып кетейин дегеним, бул карапайым адамдан ошереки миллиардер адамга чейин таандык болгонун дагы бир себептери. Туугандар, могу айыл жергесинде дагы мен айылда чоңоюп өстүм да. Ошол жерде дагы баягы клубтар, мен учурда, мен өсүп аткан ушу 90-чы жылдары клубтардын баары өлгөн, иштебей калган, мындай балдар барып билим ала турган, же болбосо кинотеатрлардын баары өлгөн, эчтеке жок да. Эчтеке жок. Эртелүү кечке мал сал жайгарасың, аны кайтарасың, кой кайтарасың, анан кечинде баарын жайгаштырып, күн батканда баарын жайгаштырып коюп, анан баягы жатарга чейин убактың калганда эмне аласың? Дүркүрөп турган энергияң болсо, анан ошондо жүрчүбүз да, көчө таптап эле, ары бери басып эле, атты татырактатып чаап, улак тартыш кылып, түндө атты татырактап чаап, мушташып, урушуп, себептен бул ошереки энергиянын баары бир жерден чыгып атканында, жакшы жерден чыкпаса, жаман жерден сөзсүз түрдө чыгат. Ошон үчүн мисалы PDD болобу, башкасы болобу, баары бир адам баласында, ар бир адамда ошондой болот экен. Мен өзүмдүн жашоомдо, өзүмдүн мисалымда да көп нерсени көрдүм. Кадимкидей мындай байкап, эми азыркы байкап калдым, бир учурда байкачу эмесмин. Азыр мен кутуруп баратканымды, мен мындай кичине ошо ички энергиямды туура эмес жакка мынтип чыгарып баратканымды, мен жанагы могу аябай жакшы баалуулуктардын баасын жоготуп баратканын мындай кадимкидей сезип калам да. Анан ошон үчүн мисалы мен ошо спортзалга бара баштайм, мен велосипед тээп баштайм, мен тиги тоого чыгып баштайм. Менин эшиктерим ошол. Менин эшиктерим ошол да. Анан ошентип баштасаң, ошондой нерселерди кылсаң, мен ойлойм мындай жаман жакка энергияңды бөлүп салуу, өзүңдүн тобокелчилигиң аз болуп калат да, туугандар. Ошондуктан бул жерде мен баарыңыздарга мындай ой салууңуздарды чакырып кетем. Ал PDD жанагыны биз укканыбыз менимче чекеси эле. Акча толуп, акча монтип тиреп турганда, ошереки дөөлөттү көтөрө алган өтө кыйын.
ашыкча дөөлөт баш жарат деген ошо бар. Дөөлөттү көтөрө билген ошол кыйын. Негизи адам баласы ошо 3 чоң сыноодон жашоосунда өтөт экен да. Жана ысык суук бул огонь и вода, анан жанагы фанфара дегени бул болсо медные трубы деген бул фанфара, жанагы сени аябай жакшы деп атса. Көп мисалы биз буга чейин президенттерибизди да көргөнбүз, министрлерди да көргөнбүз, колунда бийлиги бар, байлыгы бар адамдарды деле көрбөдүкпү? Дөөлөттөрү ашып ташып баштарынын көбүнүн баштарын жарбады туугандар. Көбүнүн баштарын ошол дөөлөт жарды да. PDD'нин дагы башын дөөлөт жарып кетти. Себеп дегенде көтөрө албай калды. Ошондой сыноо болот экен да. Жашоо бул жалпысынан эле сыноо. Ошо ар кандай сыноолор бар, анан ошол экинин баягы эгерде жалпылап туруп 3кө бөлүп койгондо ошо ысыгы, суугу, анан дөөлөт менен сыноо болот экен. Эми мен эмне деп айтам? Жашоодо ар бириңиздер ошо ысыгын дагы, суугун дагы, дөөлөтүн дагы көтөрө билгенге аракет кыласыздар, көтөрө билгенге мындай эркиңер жетет, акылыңар дагы ошол жетсе экен деп тилеп кетмекмин туугандар. Ошондой PDD'ни мындай коюп, биз өзүбүздүн жашообузду ойлоп, өзүбүз сыноону, бул адам баласынын жолундагы сыноону татыктуу алып кете алсак экен, ары чайпалбай, бери чайпалбай деп ошол аракет кылышыбыз керек го деген ойдомун туугандар. Рахмат.